Тилек Масыбаев 20 жылдан бери сот тармагында кызматта. Ал үй бүлөсүнүн адилеттүүлүк үчүн иштеген жакындарынын жолун улап, мыйзамдуулуктун сакталышына салым кошууну максат кылган. Акыркы 7 жылдан бери Сокулук районунун сотунда иштеп келсе, эми жаңы жарлык менен Аламүдүн райондук сотуна которулуп келди. Ушул мектепте окуп жүргөндө эле ким болосуң деп көбү суроо берчү, ошол эсимде мен сот болом деп. Сот деген ким, ал кандай иш кылат десе, ал сот мыйзамдуулукту ошо элге жардам берет деп ошондой жооп беришмин. Анткени менин атам да юрист, агам да юрист, биз ошо бизде көп юрист эмелер бар, ошондон мен да бир тажрыйба алып калсам керек да. Жакшы буюрса бүттүк. Бул биринчи образованием болчу, биринчи билимим, экинчи билимим тоже президенттин астындагы академияны аяктадык. Бул масштабдуу орун которуу адилеттүүлүккө бөлгө дешет сот кызматкерлери. Себеби буга чейин көпчүлүгү өзү туулуп өскөн аймактарда эле иштегендиктен кызыкчылыктардын кагылышы калыстыкка маселе жаратчу. Ошондой эле бул аракет аркылуу жемкорлукту азайтууга дагы ишеним артылууда. Мисалга айта турган болсок, бир эле судья ошол райондо төрөлгөн, ошол райондо мектепте окуган, ошол райондо окуу жайды бүтүп иштеп, ошол райондо судья болгон. Албетте ал адамдын классташтары, дос жары, тууган уругу, бирок ошол эле моментте ал судья ошол жерде. Анан ишти карап атканда эки тарап болот. Бир доогер тарап, жоопкер тарап болот. Ошондо бир жагы туугандыкы болушу мүмкүн, же бир жагы классташ болуп калышы мүмкүн. Ошондой моменттер бар. Ал жанагы ишти чечүүдө мындай маселе жаратат да бул. Жогорку соттун төрагасынын буйругу менен атайы комиссия түзүлүп, ар бир судья боюнча талдоо жүргүзүлгөн. Соттор которулган аймакта жашоосу үчүн жергиликтүү бийлик тарабынан турак жай менен камсыздалды. Поэтому они попали в эту ротацию. Акыркы 3 жылдагы иштеги көрсөткүчтөргө талдоо жүргүздүк. Негизи өзү жашаган жерде сот болуу иштөө туура эмес. Ошол үчүн ротациялоо идеясы эң туура. Соттор кайда болсо да адилеттүү жана абийирүү менен иштеши керек. Турак жай менен камсыз кылуу жана тийиштүү шарттарды түзүү боюнча жаңы сотторго эми жергиликтүү бийлик жардам берет. И вот те, кто подал заявление, по крайней мере, Жогорку сот бул ротация укуктук мамлекеттеги мыйзамдуулуктун сакталышына, бирдиктүү жана туруктуу соттук тажрыйбанын өкүм сүрүшүнө түрткү болот деген пикирде. Арген Мажитов, Нурайым Бейшеналиева, Чыңгыз Сыдыков, СТВ.